Мээрим пайгамбары Меккеде 13 жыл, ал эми Мадинада 10 жыл ыйманга чакырат. Жалпысынан пайгамбарлык 23 жыл эле. Ошол Мекке доорунда акыркы жылдарында пайгамбарыбыздын сырткы коргону болгон. Пайгамбарыбызга мындайча айтканда жөлөк таяк болгон, арка зоо болгон Абу Талиб. Ошону менен биргеликте пайгамбардын биринчи жубайы болгон Хадича энебиз биринин артынан экинчиси көз жумганда пайгамбарыбызга ушунчалык оор күндөр келет. Бул жылды кайгылуу жыл деп ислам тарыхтары эскерет. Ошондо пайгамбарыбыздын көзүнө жаш алып, абасы Абу Талибди эскергени бар. Ма асра ма важатты фактака я амми. О абаке, жоктугуң ушунчалык тез байкалды. Жоктугуңду ушунчалык тез байкаттырдың деп көзүнө жаш алат. Мекке кафырлары пайгамбарыбызды Меккеден кууп чыкканда Таифка барат. Таифта жээк жаат, тууган урук дегендей колдой тургандары бар эле. Жакшы ниет менен барган мезгилде ошо Таифтын бактысыздары жаштарга, бактысыз жаштарга салып берет. Ал жаштар, бактысыз жаштар пайгамбарыбызды таш барак менен кууп чыгат. Ошондо көктөгү периштелердин султаны болгон Жебрейил периште тоолордун периштеси менен келип, пайгамбарыбызга Аллахтын саламын айтып келет. Анан о Аллахтын элчиси деп пайгамбарга кайрылып, эгер сен уруксат берсең, ушул тоону алып Таиф коомуну жер менен жексен кылам дейт. Ал эми пайгамбарыбыз "Вама арсалнака илля рахматан лил аламин" жараткан Кудай Таалам мага бүткүл ааламдарга сени мээрим катары жибердик деген Аллахка мен кантип өзүмүн үммөтүмө, өзүмүн коомума бале тилеймин деп тескеринче Аллахумма гфир кауми фа иннахум ла я'ламун. О жараткан, менин коомду кечиргин, алар билишпейт деп өзүнүн коомуна жакшылык тилеген, кечирим тилеген Кудай Тааладан. Эгер ушул Таиф коомунан бир адам ыйманга келе турган болсо, кыяматка чейин бир адам ыйманга келе турган болсо, ошол адам үчүн Аллахым буларды кечиргин деген мээрим пайгамбар эле. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз инсанбыз. Келиңиздер, эгер биз Мухаммед пайгамбарыбыздын үммөтү боло турган болсок, пайгамбарыбыздын көрсөткөн жолунда жүрүп, балким инсандык кылып кеткен кемчиликтер болгон бир туугандарыбызды кечиримдүүлүк менен карайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.